Саламатсыңар балдар. Бүгүн мен силерге өзүмдүн Асмандөө аттуу китебимден чөнтөк телефон көтөргөн жылкы деген жомокту окуп берейин. Ушул эле заманда бир ак тилек аттуу бала болуптур. Ал күндө эрте менен эрте туруп жайыттан жылкы айдап түшүп, ата-энесине жардам беришкен. Жылкыларда бир жерде оттобой, кээде өзөндүн бийик башына чыгып кетсе, кээде капталдап жайылат. Ак тилек бара-бара аларды таппай көп убара болчу болду. Жылкы издеп убаралана бергеним болбос. Кой, мунун бир айласын табайын, деп ал ойлоно баштады. Анан ал базарга барып, бир кичинекей чөнтөк телефон сатып алып келди. Көк айгырды кармап, анын мойнуна баягы телефонду байлап койду да минтип кайрылды. Досум, бул чөнтөк телефон эми сеники болот. Мындан ары мен сени ушул телефон аркылуу эле чакырып алам. Мен жалганда бул сенин мойнуңду дирилдетет. Ошондо сен үйүрүңдү айдап желеге кел, уктуңбу? Көк айгыр башын ийкейт. Кана, андай болсо менин өтүнүчүмдү аткарып көрчү. Ак тилек өзүнүн аппаратынын баскычын басат. Көк айгырдын мойну дирилдейт. Ал жылкыларды желеге эмерет. Азаматсың көк айгыр, азаматсың, дейт кубанган ак тилек. Ошентип эртеси ак тилек жылкы издеп убара болгон жок. Ал эрте туруп телефонун алып, көк айгырдын мойнундагы телефон номерин терип баскычын басты эле. Жайытты оттоп жүргөн айгырдын мойну дирилдеп кетти. Көк айгыр ак тилектин айтканын эстеди. Ал бээлерди желеге айдап түштү. Аны көргөндөр таң кала карап, "Мына кызык, чын эле чөнтөк телефон менен жылкы кайтарса болот экен да", дешти. Бул окуя жайлоодогу жылкычыларга бат эле тарап кетти. Жылкычылар эми таң атканда туруп жылкы издеп убара болбой калышты. Алар үйлөрүндө жатып эле өз жылкыларын телефон аркылуу чакырып алып жыргап калышты. Ошентип ак тилек жылкы кайтаруунун жаңы жолун ойлоп тапты. Балдар, силерчи? Силер эмне ойлоп таба аласыңар?